Кыргыздын турагы боз үй өзүнүн жайлуулугу, бышыктыгы, малчынын тиричилигинде өтө маанилүү бөтөнчөлүктөрү менен артык бааланат. Анткени боз үй тиккенге да, чечкенге да ылайыктуу. Аны жеңил унаага бир заматта чечип, жүктөп кете берсе да болот. Анан калса, боз үйдө урулган бир да мык жок. Өткөн замандагы усталар менен уздар боз үйдүн бышык, жайлуу болушу менен катар көркөм болушун да ойлонушкан экен. Боз үйдүн көркү Манас эпосунда да айтылат. Çöp menen sup manap, üzüğünü dapterip, boşoğunun sırtına, bolottan çebe kaktırıp, kerevenin başına, kavgardan çebe kaktırıp, uğukların ustagan, turduğunun barısın, uçuğu menen daptırıp, tümünün altından çaptırgan, kavulan manas gelesep, saltanatın astırgan ey! Kalksa vakti banasa, oğlum deyip algansa, odala dele kızgın su, osta gelse kız aylar, vay vaylağın ızgın su, turmay taksi valı. Азыркы тиккен боз үйдү Ак Ордо болуп аталып, 6 айда араң бүтүргөн үй жыгачым аталып деп Манас эпосунда да боз үй сүрөттөлөт. Абалтан куш таптаган мүнүшкөргө, тулпар таптаган саяпкерге бай уюткулуу элибиз эчен уул кыздарыбызды өнөргө шыктуу кылып өстүрүп келген. Ушундан улам көркөм үлгүлөрү менен нускалары көп жол баскан, көп суу кечкен уста ууздар арбын чыккан. Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Актерек айылы Кыргызстандагы бирден бир өзгөчөлөнгөн айылдардан. Бул айылда боз үй жасаган чеберлер жашайт. Республика боюнча боз үйчүлөрдүн чоң тобу мына ушул айылда. Муундан муунга, атадан балага өтүп келе жаткан бул өнөрдү айылдын балдары чып-чыргасын коротпой, улантып келе жатышат. Касиеттүү Ысык Көл жергесинин, анан барып уюткулуу ушул айылдын тоо ташы, талаа суусу менен жайлоосу, булактарында мына ушул өнөргө шык берген кайсы бир күч болсо керек. Мына ушул тоңдун ак терегинен чыныгы боз үйчүлөр чыккан деп айтылат элибизде. Актерек айылынын тургундары жаш жубайлар Мукаев Болот менен Тилегенова Гүлзат боз үй жазоодо дасыгып калган уста менен уз деп айтсак болот. Болот мырза боз үй жыгаштарын жасаса, Гүлзат айым боз үй кийиздерин, жипшууларын өз колу менен бүтүрөт. Бул эмгекчил үй бүлө жасалгалуу боз үйлөрдүн бир далайын колдон чыгарышкан. Боз үйдүн жыгачына негизинен уу, үндүк, босого таяк, каалга жана бакан кирет. Азыр мен бул боз үйдүн уугун биринчи даярлап алам. Уук кылчы жыгачым ушул. Бул башын аралайм биринчи мынакей. Боз үй жыгачынын негизги жердиги тал болот. Ак тал өтө бышык келет. Көл боюнда жана тескей тарапта анын жапайы түрү жыш болот. Бул өтө ичке жана түз өсөт. Бул жыгачы узун бойдон эле калат да. Анан ар кайсы боз үйдүн размери менен басылып бүткөндөн кийин анан аягын да кесебиз да. Бул ууктун алаканын биринчи аралап алабыз. Андан кийин монтип ууктун алаканын тартабыз. Бул жасалып аткан уук турпан тал. Бул талдардын бышыгы да. Биздеги бул Ак Ордо өсүп аткан талдар дагы бышык болот. Бул тал жетегүздөн келген. Өзүбүздүн Ак Ордогу жыгачтар өзүбүзгө жетпей калат да жасагандачы. Ошон үчүн жетегүз жактан алып келишет да. Аябай бышык тал болот бул. Чеберлер теректи да бир топ түрлөргө бөлүп узанышат. Анын ийкемдүүлөрүнүн бири бака терек. Туурасы кучактолгон теректи 4 кырлап тилип, үй жыгачка ойдогудай узанса болот. Көчөт терек да жергебизде көп. Ак терек көчөт терекке кирет. Бутактана чыкканы менен ал көк теректен морт болот.
Биз жогоруда санап кеткен тал теректин түрлөрүн узануу ыңгайына карай уук кереге түндүк босого таяк үчүн пайдалана берүүгө болот. Жаш экендигине карабай, Болот мырзаны дөөтүсү курч уста деп айтсак болот. Бул анын колунан чыккан боз үйлөрдүн мыктылыгынан жана кылган иши эч токтобой, кардаралардын талабын дайым аткаруусунда. Албетте, мындайда усталар дөөтүдөн шык алып, бири-бирин колдоп тургандай туюлат. Дөөтү чеберлердин шыгы, демөөрү, көңүлдөрүндө сактаган чыгармачылыгы. Муну боз үй көтөрүүдөгү бир нече усталардын түрдөнүп кармаган чеберчиликтеринен улам баамдасак болот. Үй жыгачы ал боз үйдүн сөөгү. Үйдүн кептүү тигилиши мына ушуга шартталат. Жыгачы тууралуу сөз болгондо, устанын аракети эске түшөт. Анын 2-3 айлап кылган эмгегин айтпай коюу мүмкүн эмес. Өнөр боз үй тиккен айылда дешет элибизде. Анткени мында бир эле оюм чийим эмес, тиричилик иштери да кошо кармалат да, жалаң боз үйдүн өзүндө эле элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бүтүндөй түрүнө уста менен уздун колу тиет. Мына ушундай өнөр түрлөрүн аркалаганда гана ак өргөлөр көтөрүлүп, колдонмо жасалга өнөрүнүн ажайып кереметин көрө алабыз. Кыргыз боз үйүнүн жайлоого тигилиши, жайлоонун дагы, боз үйдүн дагы көркүн ого бетер арттырат. Боз үйсүз жайлоонун көркү толук эместей туюлат. Кереге капшырылгандан кийин капшыттангыч келет. Дароо эле байлай баштайбыз да четинен. Бир кылып ороп байлайбыз. Аягын казык бош чалып мындай кылып байлап коебуз да. Кетирбейт да ошондо. Ошол бардык керегени ушундай капшыттангыч менен эле байлай беребиз ушундай кылып. Кереге чалгыч согулган жиптер чоюлчак болуп, анан сыртынан бул жип аркан менен кетирип атабыз да сыртынан мына. Бул чоюлуп кетпеш үчүн муну коюп атабыз. Муну да байлап койсок анан бекем болот да. Ал жагын өткөрүңөр. Бул тигилип аткан боз үй 85 баш. Bunun diametri 6.30 менен тигилип атат. Кереге жайылып бүткөндөн кийин азыр керегенин башына бул чачыларды илип алып туруп, анан түндүк көтөрөбүз. Ууктун боосу өйдө ылдый болгондуктан кереге башына чачылар илинет. Бул чачылар тоок көз деген ат менен да белгилүү.
Өзгөчө кылдаттык менен жасалган бул буюмдан да боз үй ичинин көркү артаары бышык. Керегенин ар кайсы жерине 5тен 10 кылып мындай коюп коебуз азыр. Түндүк көтөрүлөт, анан туш-тушунан саябыз да. Түндүк түптүү болсун, ак жолтой ак жүздүү болсун. Жаман балдарым эли менен журту менен аман эсен болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Желбону түздөп кармагыла. Адатта түндүктү эркек көтөрөт. Андан соң кереге менен түндүктү бириктирүүчү ууктар бекитилет. Түндүк кайыңдан ийилип жасалат. Боз үйдүн сөөгү тигилип бүткөндөн кийин бул түндүктүн 2 жыл болсун мындай отур уук менен уук тиги чулбурга отурат да түндүктүн. Ошол отуруш үчүн мындай илгери балдарды ойнотуп коюшчу экен, ушул 2 желбону мындай кайчылаштырып байлап туруп экен болсун деп. Гел Арслан. Tekşerip görüşken oturup eкен. Бул кичинекей баланын салмагы эмес, чоң эле биздин салмакты деле көтөрөт да бул. Бекем бул. А жанагы шамал катуу шамал болгондо ушул желбону керегенин 2 жагына байлап, же болбосо аябай катуу шамал болгондо ичиндегилер мындай ушул желбону тартып отурушчу экен илгери. Сөөгүн бүттүк дейм. Бул желбону мындай байлап 2 жагына. 2 жагына мындай бекемдеп байлап коюп, мындан кийин ички жабык башын баштайбыз да. Ички жабык башты бул ууктун сыртына. Бул чоң жабык баш, бул үйдүн ички жабык башы болуп эсептелет да. Муну ууктун ийилген жерине сыртынан ичин каратып жабабыз. İçinden bir bala maylap tursa, tartıp turabız. Bu bir boz uyda 2 jabık baş bolot, ошонун биринчисин жаап атабыз азыр. Жабык баштын чачысы керегенин башына келип туруш керек да. Негизи бул өйдө болуп туруш керек, ылдый жагына чийи келет. Ошон үчүн өйдө болуп турабыз да чачысы. Bir үйгө 2 канат чий табылат. Bir канат чийдин узундугу 9,5 метр жер. 2 канатты мынтип келип артынан bir үйдө кереги байлайбыз.
боз үй жөн гана башпаана эмес. Бул элдин тарыхы, үй бүлө ыйык туткан эстелик. Ар бир кыргыз баласынын жашоосунун айрып алгыс бөлүгү. Останкина менен Шереметьева баарыдан мурда Орустун кара таман калкынын таланты менен эмгегинин символу болсо, мезгил боз үйдү кыргыздын усталары менен ууздарынын эң мыкты чыгармаларынын бирине айландырды. Андай ууздар Кыргызда болуп келген, жана да боло бермекчи.